Көкбөрү жылдызы Өмүрбек Эсен уулу тууралуу кызыктуу фактыларды тизмектейбиз. Өмүрбек Эсен уулу 25 жашта. Ал Таластын Манас районуна караштуу Май айылында туулган. 17 жашынан бери улак тартып келет. Өмүрбектин ата-энеси анын улакчы болушуна каршы чыгышкан. Мындан улам ал үйүнөн жашыруун качып, 5 чакырым алыстыкта жашаган таятасынын үйүнө жөө барып, анын атын минип улак чапкан. Кечинде атты кайра жеткирип берип, өзү үйүнө жөө кайткан. Карьерасынын башында 1-лигада Алкан Ата командасында ойногон. 2020 жылдан бери Таластын Ынтымак клубунун курамында жогорку лигада оюн көрсөтүп келет. Ынтымак командасына кошулган алгачкы оюнунда эле командасы менен бирге президенттик кубоктун чемпиону болгон. Анын оюндагы позициясы чабуулчу, жекеме-жекеде күчтүү оюнчулардын бири. Учурда клубда минип жүргөн аты Рокки, буга чейин Герб аттуу аргамакты минген. Өмүрбек кыска убакыттын ичинде жогорку деңгээлге жеткен оюнчу. Көпчүлүк аны Ынтымактын мотору деп аташат. 2022 жылы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата түзүлгөн жер улак боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасына чакырылып, Астанада өткөн көчмөндөр оюндарында оюн көрсөткөн. 2023 жылы Нооруз кубогунда мыкты оюнчу деп табылган. Ошондо ишкер Аскар Салымбеков байге тапшырып жатып, аны Көкбөрүдөгү жаңы Месси деп атаган. Өмүрбек Көкбөрүдөн тышкары күрөш менен да машыгат. Өзүнүн айтымында, эгер улакчы болбой калганда күрөш менен машыкмак. Ал күрөштөн Таласта өткөн мелдештерге катышып, жакшы жыйынтыктарды көрсөткөн. Дене тарбия жана спорт академиясын аяктаган. Жылдыздуу көкбөрүчү быйылкы көчмөндөр оюндарында Көкбөрүнүн көркү болоруна шек жок.